Assalamu alaikum, hormatly musulmanдар тугандар, hormatly dostlar. Men бүгүнкү чыгарылышым менен арактын харам экендигин далилдеп берем. Арактын харам экендиги бул менин сөзүм эмес, же болбосо мага кошогон бир пенденин сөзү эмес. Арактын харам экендигин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тастыктаган жана Аллах Таала өкүм берген. Аллах Таала 3 тепкич менен арактын харам экендигин өзүнүн пендесине түшүндүргөн. Умар радиаллаху анху арак туурасында бизге өзүнүн чечимди чыгар, ey Аллах деп дуа кылганда, Аллах Таала биринчи арак жана кумар оюнун туурасында өзүнүн өкүмдөрүн чыгарды. Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 219-аятында. Азыр мен сиздерге окуп жана которуп берем, угасыздар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Яс'алунака 'анил хамри вал майсири. Кул фихима исмун кабиру ва манафи'у лин-наси ва исмухума акбару мин наф'ихима. Караңыздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга Аллах Таала айтты. Алар сенден арак жана кумар оюну туурасында сурашат. Айткының, элекөндө чоң күнөө бар жана элдерге тийге турган пайдалар да бар. Бирок ошол арак менен кумар оюнунун пайдасынан анын күнөөсү чоңураак деп. Эгерде бул Аллах Тааланын өтө чоң хикматы, эгерде биринчи эле харам дегенинде, анда сахаба радиаллаху анхумдарга бул аракты токтотуу кыйын болмок жана алар ушул арактын кесепетинен динден кайтып кетүү коркунучунда дагы турушкан. Ошондуктан бул Аллахтын хикматы жөн гана эскертүү берди. Ичсеңер иче бергиле, бирок ал экөөнүн күнөөсү пайдасына караганда көбүрөөк деди. Бир канча сахаба радиаллаху анхумдар, иманы тоодой сахабалар ушул аят түшкөндөн кийин аракты токтотушту, бирок арасында кээ бир адамдар аракты дагы эле койгон. Умар радиаллаху анху кайрадан дуа кылды. Ey Аллах, бизге арактын өкүмүн чыгарып бер. Экинчи баскычтагы арактын аяты түштү. Ал Ниса сүрөсүнүн 43-аятында келет. Азыр мен сизге окуп берем. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Караңыздар. Эй иман келтиргендер. Иман келтиргендер дейт. Кафырлар деген жок. Же пенделер деген жок. Иман келтиргендер. Момун мусулмандар. Силер мас абалыңарда намазга жакындабагыла деди. Эмне нерсени айтканыңарды билгенге чейин деди. Мындайча айтканда, адам мас абалында эмне нерсени айтканын билбей калат. Жана мас абалында айткан нерсесин кийин соолуккан кезинде айтсаң, мойнуна албайт. Ошондуктан Аллах Таала айтып жатат: силер эмне нерсени билгенге чейин, эмне нерсени айтканыңарды билгенге чейин мас абалыңарда намазга жакындабагыла. Бул аят түшкөндөн кийин дагы бир канча сахаба радиаллаху анхумдар аракты токтотушту. Бирок арасынан дагы да токтотпостон ичкиликке берилип жүргөндөр болду. Намаз убактысы келгенде соолугат, намаз убактысы өткөндөн кийин кайрадан ичип, мындайча айтканда, ичкилигин токтото албаган адамдар болду. Үчүнчү баскычтагы аятты түшүрдү. Умар радиаллаху анху дуа кылды: "Ey Аллах, ушул арак туурасында өзүңдүн чечимиңди бизге чыгарып бер." Үчүнчү баскычтагы аят Маида сүрөсүнүн 91-аятында келет. Азыр аны да карап беребиз.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuriduşşeytânu en yuqi'a beynekumul adâvete vel bagdâ'a fil hamri vel meysiri ve yasuddukum an zikrillahi ve anis-salâ fehal entum muntahun. Чындыгында шайтан силердин ортоңорго душманчылыкты жана жек көрүүнү салат деди. Түшүрөт. Эмненин себебинен? Ичкиликтин жана кумар оюнунун кесепетинен. Жана ал Аллах Тааланы эскерүүдөн, эстөөдөн жана намазды окуудан силерди тосот. Балким силер эми токтотосуңар деди. Ушул аятты Умар радиаллаху анхуга эми токтотосуңар дегенге чейин окуганда Умар радиаллаху анху эми токтотобуз деди. Карап көрүңүздөр. Аллах Таала ушул 3 баскычтын негизинде арактын биротоло харам экендигин бизге түшүндүрүп берди. Эми ушунча аятты угуп, ушунча аятты билип туруп дагы аракты халал дегендер угуп алыңыздар. Аллах Тааланын арам деген нерсесин халал дештик адамды ыймандан чыгарып куфурга киргизет. Ошондуктан Аллах Тааланын өкүмдөрүн бузуп эле койбостон, балким Аллах Тааланын өкүмүнө тескери иш кылуудан өтө коркуш керек. Жакында эле Казакстандан бир жөнөкөй эле бир адам аракты адал деп чыкты, харам деген сөздү Меккенин атына төңкүдү. Бирок дагы да эскертемин. Арак харам. Аракты ичкен адам дагы бир күнөөдө болот. Арак берген адам дагы бир күнөөдө болот. Арак саткан адам дагы бир күнөөдө болот. Арак ташыган адам дагы бир күнөөдө болот. Арак куюп берген адам дагы бир күнөөдө болот. Аракты чыгарган адам дагы бир күнөөдө болот. Аракка тиешелүү бардык күнөөдө кылган адамдардын баары ошол күнөөгө бата берет. Ошондуктан бир туугандар, келиңиздер, жашообуздан биротоло аракты чыгарып салалы. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ичкиликке жакындабагыла. Себеби ичкилик бардык күнөөнүн тамыры деп койду. Башка бир хадистин маанисинде келет, бардык күнөөнүн энеси деп койду. Ошондуктан ичкиликтен алыс бололу бир туугандар. Муса пайгамбардын доорунда бир канча жыл эмес, кылым ибадат кылган. 300 жыл, 400 жыл ибадат кылган кечил бар эле Аллах Таала тарабынан бул адам тозокку деген чечим чыкты. Муну уккан шайтан дароо баягы кечилге келип: "Мен сиздин шакиртиңиз болоюн. Мен сиздин алдыңызда сабак алайын" деди. Баягы кечил макул деди, ибадатчы киши. Кабыл алып, баягы шайтанды окутуп баштады. Бир күнү өзүнүн даражасын караса, шайтан ушунчалык ибадатты көп кылгандыктан ибадатчы кишиден шайтандын ибадаты жогору болуп кетет. Ибадатчы киши шайтанга айтат: "Сен бул даражага кантип жеттиң? Менин колумда сабак алып жатат элең го" деди. Ошондо шайтан айтат: "Сен ушул мен айткан нерсени кыла турган болсоң, анан ошол күнөөнү кылып туруп кайрадан Аллах Тааланын алдында тобо кыла турган болсоң, Аллах Таала сенин даражаңды менин даражамдан дагы жогору кылат" деди. Баягы кечил: "Айтып көр" деди. Айылдын четинде бир жесир аял жашайт. Анын колунда бир жаш баласы бар. Жана ал аял арак сатып иштейт. Сен барып ошол аял менен зына кыл, аракты ич, баланы өлтүр, ошол үчөөнү кылып туруп, анан Аллах Таалага дуа кыла турган болсоң, сенин даражаңды менин даражамдан бийик кылат. Баягы кечил нар ойлонуп, бер ойлонуп, эмне кылышты билбей, шайтандын айтканына моюнсунбай жатып, акыры ойлонот. Арак ичип койсом, кайта тобо кылсам, арактын күнөөсү жеңилирээк. Адамды аял менен зына кылып, баланы өлтүрүп күнөөгө баткычакты, аракты ичип кайра келип тобо кылсам, менин тобомду Аллах кабыл кылып, менин даражам ушул шайтандан, ушул кишиден дагы жогору болот деп ойлойт. Шайтан айтат: "Сен үчөө тек кылбасаң, жок деген ушунун бирөөсүн кылам да" десе,
кечил айтат, макул дейт. Мен арак ичем. Ошол аялдын үйүнө барып арагын ичет. Арагын ичкенден кийин мас болгон абалында эмне кылышты билбей, аял менен зына кылат. Аял менен зына кылып атканын көрүп калган баланы өлтүрөт. Эсине келип караса, бир күнөө кылам деген киши 3 күнөө жасады. Айылдын эли ал кишинин кылып жаткан жоруктарын көрүшүп, тооба кылганча мүмкүнчүлүк бербей өлтүрүп коюшат. Ошол киши түбөлүккө тозокко болуп калды. Караңыздар, аракты ичип тооба кылам деген инсан башка экөөсүн кылбайм дегенине эч кандай кепилдик бере албады. Аракты да ичти, зынаны да кылды, жана баланы да өлтүрдү. Ошондуктан бир туугандар, бүгүнкү күндө той топурларда же болбосо башка бир жерлерде аракты ичебиз, эмне айтканыбызды билбейбиз, эмне дегенибизди билбейбиз. Келиндерибиздин алдында уят болуп жатабыз. Кээ бирлерибиз кайын ата, кайнененин жанында эмне дегенибизди билбей калатабыз. Аялдар арак ичип алып, этек башы ачылганын билбей калып жатат. Уятсый деген кетип калды. Арактын кесепетинен ушундай көйгөйлөр күн өткөн сайын көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Ошондуктан келиңиздер, өзүбүздү чыныгы мусулман сезсек, ушул арак деген бәлени биротоло жашообуздан чыгарып салалы. Жана чыгарып салууга жүрөктөн бекем чечим чыгат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.